кийинки суроо кезекте эле. Аалы азаматсың, ишиңе ийгиликтерди каалайбыз. Жакында эле интернет бетинин бардык жерлерине чыгып кеткен Аалынын патенти жок деп кеп болду. Азыр патент алдыңбы? Учурда патентиң барбы деп сураган экен Аймээрим деген замандаш. Рахмат. Мен патент албайм. Интернет бетине чыгып анан Аалы акынды барып кармашты деп ошол кайсыл жерде болгон окуя болду? Бул бир жолу биздин бир жакын кишибиз 70 жашка толуп, анан ошол кишини куттукташ үчүн бардым. Ал биздин туугандык мамилебиз, ал биздин тааныштык мамилебиз менен бардым. Анан ал жерге салыкчылардан 2 киши келип туруп мени деле тааныбайт экен. Анан комузумду кармап даярданып турсам, сиз ырдайсызбы деди. Ырдайм десем. Анда могу жерге кол коюп коюңуз дейт. Мен түшүнгөн жокмун. Силер кимсиңер? Эмнеге кол коесуз десем, биз налогтонбуз. Сиздин патентиңиз жок да дейт. Мен эмнеге силерге патент алышым керек силерден? Таякемдин тоюна ырдасам деле силерден патент ала беремби? Бирок сизди таанышкан жок. Таанышкан жок. Жок, кечирип кой, ала албайм. Сен мага түшүндүр. Эмне үчүн патент сурап аткандыгыңды десем, жок, бул түшүндүрүү биздин милдетибиз эмес дейт. Сенин милдетиң эмне? Акча жыйнообу? Акт түзүүбү? Сен биринчи түшүндүр, анан сенин керегиң жок. Артисттер өздөрү барып төлөп калышат. Бирок мен сага төлөй албайм. Десем, анан менин уруксатым жок, өздөрү акты түзүп тапшырышыптыр. Мен ырдадым, кетип калдым. Кийин ал жерде чыкты. Эгерде чындап келе турган болсок, мага кагаз жүзүндө эскертүү келиш керек. Ал бир жол эмес. 2-3 жерден мени ошентип, ар кайсы тойдон барып текшерип, анан менин тойдон бирөөдөн акча алып атканымды көрүп, же ошол той ээсинен сурап, буга мынча акча төлөдүм деген далилдер бар болсо, бул тойлордо ушинтип акча алып ырдап жүрөт дагы, бирок бизден патент албай жатат деп туруп, анан мага эскертүү берсе, анан ошентип интернеттерге жарыяласа туура болот. Бул бир эле жолу жанагынтип мени дагы тааныбай, тышман жанагынтип келип туруп анан чыгарып койгону, бул мыйзам алдында алардыкы туура эмес болуп калат. Биринчиси. Экинчиси. Тамадалар 2,5 миң сомго патент алат экен. Ырчылар дагы, акындар дагы 2,5 миң сомго патент алат экен. Менин коллективимде иштеген кишилер, жана менин шакирт балдарым бар, төкмө акындар. Аларды мен билем, бир айда бир жолу тойго барса барат, барбаса жок. Барса 2 миң сомго тойго барышы мүмкүн. 2 миң сомдук тойго барыш үчүн 2,5 миңге патент алганы туурабы? Тамада балким 30 күндө бир айда 30 жолу тойго бараттыр. Ал киши актайт. Бирок тигил артисттики, тигил акындыкы калыссыздык болуп калат. Бир күндүк патент алалы деп барышса, бир күндүк патент болбойт. Эң азы 15 күнгө патент болот деп налогчулар өздөрү бербейт. Бир. Демек, бул жерде бир чийки мыйзам бар, иштелбеген. Бул бир деңиз. Экинчиси, ар бир элдин улуттук баалуулуктары болот. Эгер ошол улуттук баалуулуктарды карап келсек, бул төкмө акындык өнөр бүткүл дүйнөлүк уюм ЮНЕСКО тарабынан материалдык эмес баалуулуктардын тизмесине кирген өнөр. Биз бул өнөргө салык салгандын ордуна тескерисинче бул өнөргө акча бөлүп жардам беришибиз керек. Өнүктүрүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек. Бул өнөр жок болуп бараткан өнөр. СССРдин маалында 4 эле төкмө калды. Мындан кийин төкмө акындык үзүлөт деп калган учурда ошол Садык Шернияз агабыздын чөнтөгү менен, ошонун демилгеси менен ушул көтөрүлүп ушул даражага жетпедиби? Канакей ошондо патент сураган кишилер ушул өнөрдү колдогону, өстүргөн. Бүгүн кичине эле башы чыгып келаткан кишилердин үстүнөн баса калабызбы? Мунун өзү туура эмес болуп калат. Экинчиден. Үчүнчүдөн, мен бир диск чыгарсам, сатсам, бул бизнес. Андан мен патент алышым керек, налог төлөшүм керек. Же бир мен концерт коюп билет сатсам, акча таап атам, налог төлөшүм керек. Же мен баланчанын обонуна түкүнчөнүн сөзүнө жазылган ырды фонограмма кылып жаздыртып, ар кайсы жерде ырдап пайда таап атсам, патент төлөшүм керек. Чыгармачылыкта патент болбош керек. Мен бир тойго бардым, сенин тоюңа бардым. Сен жөнүндө ойлонуп отурам. Каниеттин неси жөнүндө ырдасам, эмнесин айтсам, бул менин чыгармачылыгым иштеп атат. Чыныгы чыгармачылык
сахнада чыгып айтып ырдап атам. Демек мен чыгармачылыгым үчүн эмне үчүн патент алышым керек, налог төлөшүм керек. Мен бул налогтон качпайм. Керек болсо ошол көрөрмандар өздөрү күбө. Биз тойго барып ырдаганда элдердин берген акчаларын кайра бүт бардыгын өздөрүнө тапшырып коюп туруп кетип калам. А мен ошол акча менен деле патентти төлөп кое алам. Алым жетет. Керек болсо ошол тойдон тапкан акчамдын дагы кайсы бир бөлүгүн өзүбүздүн кайрымдуулук фонддорубуз бар. Ошол жактарга жумшайбыз. Ал эсебинен деле төлөп кое алам. Бирок мен улуттук филармонияда, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл ырчысы эстебес тобунда акын болуп иштейм. А эгер мен бүгүн барып патент алсам, анда мен филармониянын эмес, тойдун акыны болуп калам. Ошол эле маалда тойго заказ менен барбайм. Мен тойго тааныштарым чакырган жерлерге гана барам. Андан тышкары дагы айтып коеюн, кыргыз кыздар башка улутка тийип аткан тойлорго барбайм. Кээде анча-мынча чиновниктердин тойлоруна барбайм. Себептери бар. Куда башы болуп тургандан кийин куда эң кадыр барктуу киши, ал кудага уча тартылат. Ал кыз берип атат. Бирок кээ бир чиновниктердин тоюна барып калганда, ал кудасын эмес, биринчи кезекте өзүнүн келген кожоюнун, шефин, чоңун ойлонот. Өзүнчө эле титиреп минтип кокуй, тиги жөнүндө айта көрбө, бул жөнүндө минтип айтпа, тигини макта, менин шефим келди, ошону макта. Керек болсо учаны шефине тарткысы келет. Анан мен айтам, кечирип коюңуз. Мактоо менен каалоо тилектин айырмасы бар. Мен бул тойго силерди макташ үчүн келген жокмун. Мен каалоо тилегимди айтыш үчүн келдим. Эгерде көрүнүшүң манастай, көкүрөгүң таластай деп мактап атсам, бул мактоо. Жок, өмүрлүү бол, ден соолуктуу бол деп ырдап атсам, бул каалоо. Мен мактабайм, мен каалоо тилек айтам. Десем, жок, эми тиги мен эми чакырып атпаймынбы сени, анан суранып атпайм тиги шефимди макта дейт. Анда кечирип коюңуз, сиз мактай бериңиз, мен мактабай эле кете берейин деп кетип калам. Ошол себептен барып аныл жерден түшүнүшпөстүк болгон чакты бара электе эле чечишип алган жакшыраак болот деп. Ушундай өзүмдүн принциптерим бар. Жооп бердим окшойт.